Саламатчылык кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Үнүм жакшы эле угулуп атабы сиздерге. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Шүгүр. Колуңуздарды көтөрбөй эле коюңуздарчы. Программаданчы. Так. Анда эмсе сиздер менен эң биринчи тааныша кетели. Мени көбүңүздөр таанысаңыздар керек, балким тааныбагандар дагы бар. Атым Аладдин Исламидинов. Балким интернеттен көрдүңүздөр. Буюрса сиздер менен бир ай орус тили курсун өтөбүз. Кантип, кандай таризде өтөбүз. Биринчи күнү бүгүн грамматика өтөбүз. Бүгүн жалаң грамматика болот. Бүгүн угасыздар, кээ бирөөлөрдөн сурашым мүмкүн. Ызы чуу болбой жаткандардан сурайм. Кээ бирөөлөргө сурайм, кээ бирөөлөрдөн жооп берет. Анан эртең тапшырма айтасыздар. Бүгүн грамматика өтөбүз. Сабактан кийин мен сиздерге словарь жөнөтөм, пересказ жөнөтөм, сүйлөшүү жөнөтөм. Сиздер ошону жаттап, эртең айтып бересиздер. Эртең ушул эле мезгилде ар бириңиздерден бир четинен сурайбыз. Эртең сураганда сиздер ойлошуңуздар мүмкүн. Ушунча адамга кантип жетишет деп көп эле. Биринчиден көбү жаттабай келет. Жарымы же болсо жок дегенде 20% жаттабай келет. Экинчиден эки мугалим сурайт эртең. Мен жана ошондой эле менин жардамчым дагы сурайт. Эки группага бөлүнөсүздөр эртең. Бүгүн мен өзүм жалгыз сабак өтөм, түшүндүрөм. Эртең эки мугалим сурайт, тапшырма айтып бересиздер жаттап. Бүрс күнү кайра грамматика өтөбүз. Тапшырма жөнөтүлөт. Тапшырма жөнөтүлгөндөн кийин ошол күнү эрте эмес бүрс күн. Тапшырма жөнөтүлөт, анын эртеси эки мугалим сурайт, сиздер айтып бересиздер. Кыскасы бир күн грамматика өтөбүз, бир күн разговорная речь болот бизде. Сүйлөшүү болот. Анда эмсе муну китепти алгансыздар, бардыгыңыздар, ушул китептен баштайбыз грамматикадан. Биринчи бетинен. Биринчи эмесин ачабыз. Биринчи бет деген 6-чы беттен ачабыз. 6-чы беттен ачабыз. 6-чы бетте. 6-чы бетти ачып коебуз дагы. Дептерге жазабыз. Дептерге. Орус тили эмне деп сурай турган болсоңуздар, бул орус тили өзү эмнеден турат десеңиздер, орус тили бул роттон турат. Рот. Орус тили башынан аягына чейин эле роттон турат. Сиздер билгениңиздерде орус тилинде 3 рот бар. 3 рот бар. 3кө бөлүп жазабыз. Мыры, жыры, женский род деген, сыры, средний род. Монтип бөлүп жазабыз. Мына. Мен экраныма караңыздар. Мужской род, женский род, средний род. Да. Мыры, жыры, сыры. Мужской род, женский род, средний род. Эми караңыздар. Биз биринчи мужской родту аныктап алыш үчүн женский родко кайрылабыз. Женский род менен средний родту аныктап алсак, мужской род өзү эле чыгат. Мисал үчүн, женский род аягы А тамгасы менен болот. Тире коюп А жазасыздар. Мынакей. Тире коюп А жазасыздар. Анан тире Я.
Ушул эки тамга женский род экенин түшүндүрөт. Ушул эки тамга. Аягына карайбыз, сөздүн аягына логиканы, акылыбызды сөздүн аягына таштайбыз. Демек, аягында а тамгасы же я тамгасы болсо женский род болот. Мисал үчүн, рубашка десе, аягына карайбыз. Рубашка. Аягы а кен. Значит, это женского рода. Голова. Аягы а. Женский род. Аягы женский род. Песня. Аягы я. Песня. Аягы я. Значит, оказывается, окончание я. Это женского рода. Женский род экен деп билебиз да? Я. Демек, эки тамга женский род экен. Кайсы? Я. Эми средний родко кайрылабыз. Средний родко. Средний родто о деген окончание кошобуз. О деген тире коюп о. О. Тире анан е. Е. Анан ё. Ё. Үч тамга. О, е, ё. Үч тамга. О, е, ё. Үч тамга эмне болот экен? Средний род. Средний род. Демек, ушул 5 манжаны эстеп калабыз. 5 манжа. Эгерде а тамгасы болсо кайсы женский род? Я, женский род. О, е, ё. О, е, ё, средний род. Демек, ушул эми караңыздар. Эми мужской родду аныктайбыз. Мужской род ушул 5 тамгадан сырткаркы тамгалар менен аяктаган сөздөр мужской род болот. Мужской род болот. Тагыраак. Аягында а тамгасы жок болсо, я тамгасы жок болсо, о, е, ё тамгасы жок болсо, кайсы род болот экен? Мужской род болот. Мужской род болот. Эми мужской роддун үстүнө жазабыз. Мой деп жазабыз. Мой. Женский родко моя, средний родко моё. Караңыздар. Мужской родко мой. Мужской родко мой. Женский родко моя. Средний родко моё. Моё. Мой, моя, моё. Моё. Мой, моя, моё. Демек, эгерде сөздүн аягында а тамгасы болсо, аны меники деп айтыш үчүн моя деп айтабыз. Моя деп айтабыз. Например, рубашка. Моя. Моя рубашка. Голова. Аягы а. Моя. Бир нерсени ушундай эрежени эстеп калыңыз. Бир нерсени меники деп айтыш үчүн сразу анын окончаниясына карашыбыз керек, окончаниясын карашыбыз керек. Книга. Сразу аягына көңүл бурабыз. Моя. Книга моя. Моя книга. Бумага. Моя. Моя бумага. Ручка. Моя ручка. Моя ручка. Машина. Моя машина. Отключить дегенди бүт бары басып койсун, үнү улуу атат деп бүт бары жабылып отурушат. Отключить деген эме бар. Бассаңар анан угат десеңиз. Жок, тилеге айтып койсоңуз, бүт бары ошону жабылат. Аларга баары бир угулбайт. Алар укпай атат да азыр менден. Бияктан угулбайт. Так. Мой, моя, моё деп айтат экенбиз, Азыр эми мен сиздерден сурайм. Мираида, включите микрофон. Я у вас буду спрашивать. Мен сизден сурайм. Так. Мен эми сөздөрдү айтам. Сиз моя, же мой, же моё деп айтасыз.
Хорошо. Парта. Моя. Моя парта. Хорошо. Книга. Моя книга. Моя книга. Флаг. Мой флаг. Мой флаг. Хорошо. Дом. Мой дом. Мой дом. Хорошо. Мой дом. Кошелек. Мой кошелек. Мой кошелек. Хорошо. Окно. Мое окно. Мое окно. Мое окно. Хорошо. Яблоко. Яблоко. Моя яблоко. Мое. Мое яблоко. Мое Яблоко. Хорошо. Отношение. отношение. Мое отношение. Отношение. Е. Мое отношение. Қалғандар сөйлебей тұрыңыздар, сұрайын. Сіздерден деле сұрайын. Отношение. Мое отношение. Отношение. Е. Мое отношение. Да, мое отношение. Мое отношение. Хорошо. Мое отношение. Хорошо. Мое отношение. Хорошо. Достижение. Мое достижение. Мое достижение. Хорошо. Ружье. Мое ружье. Мое ружье. Мое ружье. Суран